Урматтуу кесиптештер, кирип келген жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылда баарыңыздарды ийгиликтер коштолсун. Кыргыз Билим Берүү Академиясы кыргыз тилин үйрөтүүгө чоң салым кошуп келүүдө. Ошону менен бирге кыргыз тилин орус, өзбек жана тажик тилдүү окуучуларга экинчи тил катары деңгээлдик негизде үйрөтүүнү өркүндөтүү маселелери дагы академиянын адистери тарабынан изилденүүдө. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы катары кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүнүн деңгээлдик негиздери жана анын дидактикалык талаптары аттуу кыргыз тили мугалимдери, аспиранттар жана изденүүчүлөр үчүн китеби жарык көрдү. Китептин негизги мазмуну жөнүндө автору, педагогика илимдеринин доктору, профессор Ырыспаев Сулайман Казыбаевич баяндап бермекчи. Урматтуу мугалимдер, урматтуу изденүүчүлөр, аспиранттар, учурда кыргыз тилин дүйнөлүк тил үйрөнүү технологияларына жараша жаңы стратегияларга таянуу менен окутуу, үйрөтүү маселеси өтө курч коюлуп атат. Ушул багытта Кыргыз Билим Берүү Академиясынын мамлекеттик тил жана көп тилдүү билим берүү лабораториясында бир 5-6 жылдан бери такай изилдөө жүргүзүлүп келатат. Дегенде ушул кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүнүн концепциясын жазганбыз. Бул концепцияда ушул тил үйрөнүүнүн европалык стандартына жараша деңгээлдик системаны киргизүүгө аракет башталган. Бул концепция мектеп Кут билим газетасына жарыялангандан кийин мектеп мугалимдеринен жакшы отзывдар, жакшы пикирлер келип түшкөн. Мына ошол иш андан ары улантылып, кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүнүн предметтик стандарты түзүлүп, биздин академияда бекитилип, министрликке сунуш кылынган. Бул стандартта ошол тил үйрөнүү деңгээлдери, кыргыз тилин үйрөтүүнүн максаты, философиясы, негизги компетенттүүлүктөр менен предметтик компетенттүүлүктөрдүн байланышы, окутуудан бүтүнчү натыйжалар жана аларды баалоо маселеси каралган. Мына бул колуңуздардагы кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүнүн деңгээлдик негиздери жана дидактикалык талаптары деген окуу китепте ушул нерсе улантылып, андан ары ушул окутууга, үйрөтүүгө карата, кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүгө карата дидактикалык талаптар иштелип чыккан. Мында тил үйрөтүүгө карата ишмердик мамиле негизги орунга туруш керек деп белгиленген. Себеби ишмердик мамиле аркылуу гана тилди натыйжалуу үйрөнүүгө болот. Антпесе жаттап алуу менен тил үйрөнүүгө мүмкүн эместиги ушул китепте далилденген. Мында компетенттүүлүк маселеси да каралган. Компетенттүү мугалим, тил үйрөтүүчү, компетенттүү окуучу, тил үйрөнгөн окуучу жана келечектеги компетенттүү тил билген инсан деген модельди берүүгө аракет кылганбыз. Мына ушул модель аркылуу ошонун талаптары дагы берилген. Мындан негизги маселе тил үйрөнүүнүн деңгээлдик системасы такай берилген. А1 деңгээли 1-4 класс, А2 деңгээли 5-9 класс, Б1 деңгээли 10-11 класс деп бөлүнүп, алардын талаптары бул жерде сүйлөө максаттары, интенция дегендер, сүйлөөгө коюлган муктаждыктар берилген. Андан кийин мына бул ар бир окуучу өз тилин үйрөнгөнүн баалоо шкаласы сунушталган. Бул баалоо шкаласы аркылуу гана бала өзүнүн тилин, үйрөнгөн тилин кандай деңгээлде экендигин далилдей алат да, байкай алат. Мында негизги интенция, максат, анан муктаждык, анан ушул баалоо шкаласы бирин, экинчиси, үчүнчүсү колдоп жыйынтыктай турган нерсе. Мына ушул багытта болгондо гана кыргыз тилин үйрөнүүнүн жүрүшү талаптагыдай болот деп белгиленген. Мындан сырткары окуучунун кыргыз тилиндеги кем ишмердүүлүгүнүн түрлөрү: угуу ишмердүүлүгү, сүйлөшүү, окуу ишмердүүлүгү, жазуу ишмердүүлүгү,
дагы мүнөздөлүп берилип, мында алардын тил билүү деңгээлин тест аркылуу баалоо жана текшерүү, ошондой эле кеп өстүрүүсүнүн активдештирүү максатында коммуникативдик көнүгүүлөрдүн үлгүлөрү дагы берилген. Демек, була ушул китеп колуңуздарга тийип калса, ушул багыттагы кыргыз тилинин экинчи тил катары анын методикасы боюнча изилдеген аспиранттарга, изденүүчүлөргө, ошондой эле иштеп жаткан активдүү мугалимдерге дагы жардамы тийбей койбойт. Ал окусаңыздар болот. Рахмат. Арман Казыбаевич, чоң рахмат. Сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Кыргыздын атын берген кыргыз тилин үйрөтүүгө болгон салымыңызды кошо бериңиз.